Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Туркиянын Хатай шаарында кайрадан жер титирөө катталып, 6 адам каза болду. 20 февралдын кечинде Туркиянын Хатай провинциясында күчү 6,4 жана 5,8 балга чейин сезилген 2 ирет жер силкинүүсү катталды. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазууда. Маалыматка караганда, жер биринчи ирет Туркия убактысы боюнча саат 20:04, экинчи ирет 20:07 силкинген. Туркия өкмөтүнө караштуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу башкармалыгынын маалыматында, жер титирөөдөн каза болгондордун саны 6 адамга жетти. Табигат кырсыгы коңшу провинцияларда, ошондой эле Сирия, Ливан, Иордания, Ирак, Палестина жана Израиль өлкөлөрүнө сезилди. Бүгүн 21 февралда кыргызстандык куткаруучулар Туркиянын Стамбул шаарынан Бишкек шаарына учуп келди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Туркиядагы табигый кырсыктан улам аталган өлкөгө издөө куткаруу иштерине Кыргызстандан 171 куткаруучу, 6 дарыгер жана 5 боз үй тигүүчү барган. Аларды өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев баш болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы жана Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Doğan тосуп алышты. Белгилей кетсек, кыргызстандык куткаруучулар 8 кишини урандылардын астынан аман алып чыгып, 198 кишинин сөөгүн табышкан. Бужум айылына жаңы социалдык комплекс курулат. Бүгүн 21 февралда Баткен районунун Бужум айылында курулуучу социалдык комплекстин курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу райондук бийликтин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, социалдык курулуштар бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясынын каржылоосу менен башталды. Социалдык комплекстин ичинде фельдшердик, акушердик пункт, мектеп, мечит жана тигүү цехи болот деп белгиленет маалыматта. Москвада кыргыз тилин даңазалаган иш-чаралар өттү. Эл аралык эне тил күнүнө карата Орусиядагы кыргыз элчилиги тарабынан расмий иш-чаралар менен катар маданий, спорттук программалар уюштурулуп, ага мектеп окуучуларынан тарта улуу муундун өкүлдөрү да катышууда. Алыстагы мекендештердин эне тилин даңазалаган иш-чарасы тууралуу Москвадан кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева билдирди. Бул күндүн урматына элчилик эне тили болбосо аты аталбайт улуттун аталышындагы флешмоб уюштурган. Ал эми кыргыз диаспорасы уюштурган иш-чарада Москва кайрыктары клубунун мүчөлөрү кыргыз тилинин улуулугу, ыйыктыгы тууралуу ырларын окуп, концерттик программа тартууланды. Мындан сырткары, Москва шаарындагы окуу борборунда кыргыз тилинде окуп жаткан окуучулар арасында келгиле кыргызча сүйлөшөлү ачык сабагы уюштурулду. Аны менен катар ата мекен кыргыз тил кадырына жете бил аттуу мекен сакчылары менен биргеликте улуттук оюндар эстафетасы өттү. Максат бул иш-чаралар аркылуу биринчи кезекте алыста бөтөн элде жүргөн жаш муунга эне тилинин баалуулугун жеткирүү жана кыргыз тилин өнүктүрүү, дүйнө элине таанытуу, дейт уюштуруучулар. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.